Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Бул тууралуу чечимди БШК 24 ноябрдагы отурумунда кабыл алды. БШК мындай чечимди Билим берүү жана Илим министрлиги жөнөткөн каттын негизинде кабыл алган. Министрлик Момбеков 97-жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине тапшырганы жана 2003-жылы окуу жайды бүтүргөнү тууралуу архивдик материалдарда документтер табылбаганын билдирген. Билим берүү министрлиги Рыскелди Момбеков көрсөткөн дипломдун каттоо номери 2003-жылы бухгалтериялык каттоо адистиги боюнча башка адамга берилгенин аныктаган. Ошондой эле министрлик Момбековдун биринчи диплому жасалма болгондуктан экинчи диплому мыйзамсыз экенин билдирген. Социал-демократтар партиясынын өкүлү диплом боюнча маселе сотто каралышы керектигин, сот чечими чыкканча Момбековдун шайлануу укугун чектебей турууга чакырды. Саясатчынын өзү мындай айыптоону кескин четке кагып келет. БШК жыйынында Момбеков дипломдор жоголуп кеткени, бирок дипломатиялык академиянын дипломунун көчүрмөсү бар экенин айткан. Кыргызстанда 3,5 тоннадан ашык сапатсыз эт жок кылынды. Бишкек шаарындагы азык-түлүк базарларында сатылып жаткан эт азыктарынын сапатына ветеринардык, санитардык көзөмөл жүргүзүлүп, натыйжада жалпы көлөмү 3 тонна 606 килограммдан ашуун ири мүйүздүү малдын эти жок кылынды. Бул тууралуу 24 ноябрда Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2021 жылдын 10 айында бодо малдын тоок, жылкы, чочко, кой, эчки жана майда жандыктардын этине жүздөгөн лабораториялык экспертиза жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 3606 кило бодо малдын эти, 1241 килограмм кой эчкинин эти, 544 килограмм чочконун эти жана 594 килограмм жылкынын эти майдаланып, хлор себилип жок кылууга жөнөтүлгөн. Бишкек шаарынын мэриясы аба ырайынын суукташына байланыштуу шаардыктар иштен чыккан учурда коомдук транспорттун каттамын көбөйтүү үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Кыш мезгилинде шаарда каттаган троллейбустардын иштөө сааты 22:00 чейин узартылган. Мэриянын маалыматына ылайык, учурда 9 каттам боюнча 79 автобус, 11 каттам боюнча 131 троллейбус иштеп жатат. Бишкекте бир канча жылдан бери коомдук транспорт жетишсиздиги уланып келет. Шаар тургундары коомдук транспорт кеч жүрүп жатканын, айрым каттамдар такыр жойулуп кеткенин айтууда. Бишкек мэриясы коомдук транспорт маселесине жол киренин арзандыгы жана күйүүчү майдын кымбатташынан улам шаарда каттаган маршруттук таксилердин саны 2 жылда 2 эсеге азайганын жүйө келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дастан Жумабековго 2 айыппул салды. Таластын Манас районундагы номер 20 бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин койгон Жумабеков Фейсбукка жарыялаган үгүт тасмасынын каржылык булагын көрсөткөн эмес. Үгүт эрежесине ылайык ар бир жарнамалык материал үчүн талапкердин шайлоо фондунан акы төлөнгөнү ачык айтылышы керек. Жумабековдун өкүлү социалдык желеге чыгарылган видеону бышыктап, кийин өчүрүлгөнүн айтты. Жумушчу топ президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптары бузулган деп, талапкерге 7,5 миң сом айыппул салууну сунуш кылды. Бул сунуш БШКнын 23 ноябрдагы жалпы жыйынында колдоо тапты. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар тууралуу ар бир жаран БШКга арызданууга акылуу.